Саламатсыңарбы? Кыргыз тилин үйрөнөбүз. Гүлзада Кенжебаевна салам айтат. 3-сабакты баштайбыз. Кыргыз алфавитин жаттайбыз. Албетте, алдыга дайым жүрөлү. Кана А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Ый, К, Л, М, Н, Ң, О, Ö, П-га келгенбиз. Эми Рдан баштайлы. Р. Роза гүлүн өтө жакшы көрөмүн. Роза гүлүн. Андан кийинки С. Убакытты билдирген саат деген сөздүн башына келди. Чык. Өмүр өтүп баратат. Т тамгасы төө деген жаныбар. Бул жерде Ö созулма болуп келди. У деген тамга уй, мөөрөдү, мөө, уй. Кийинки тамгабыз Үй. Кыргыз тилине мүнөздүү тамга бул үкү деген сөздүн башына жана аягына келип жатат. Ф тамгасы Х, Ц тамгалар кыргыз тилинде сөз башына келбейт. Фонтан башка тилден келген сөздөрдө бар. Ошондой эле Х. Хамелеон деген жаныбар өңүн улам өзгөртөт. Ц. Цирк деген сөздүн башына келди. Балдар, тамгаларды жаттайлы. Дайыма алдыда бололу. Кийинки тамгаларга өтө берели. Анда Ч. Балдар, чай кайнады. Чайнекке коюп, ата-энелерибизге берели. Кийинки тамгабыз кайсы? Албетте Ш. Шым. Көрдүңөр балдар, булар үнсүз табыштар. Андан кийинки тамгабыз Ша. Ша тамгасында щетка деген сөздүн башына келди. Кийим щетка, тиш щетка. Кийинкиси ажыратуу белгиси. Бул сез деген сөзгө келди. Булар табышты билдире албайт. Ышкырык. Албетте, кийинки тамгабыз ичкертүү белгиси. Жөн гана пальто деген сөздө ылы тамгасын ичкертип келди. Кийинки тамгабыз эмерек. Биздин үйгө эң керек. Бул мебель деген сөздү билдирет. Кийинки тамга Юя. Экөө тең йоттошкон. Юла жана ящик. Балдар, кыргыз тилинде 36 тамга бар. Жаттап алалы. Үндүү тамгаларга кезек келди. Үндүү тамгалар кыргыз тилинде 14. Алардын ичинен 8 кыска, 6 созулма. Булардын ичинен жана инин созулма варианты жок. Калган 6нун созулма варианты бар. Ошон үчүн 8ге 6-ны кошсок, балдар 14. Алар кайсылар экен? У, А, И, О, Ö, Э, Ü, I. Демек, үндүү тамгалар кыргыз тилинде 14 экен. Ийгилик сага, окуучум. 14 үндүү тамгасы. Сүйүнчү деген сөздө үндүү тамгалар дагы келди. Кийинки үнсүз тамгалар Б, В, Г, Д, Ж, З, Ый, К, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш жана Ш тамгалары үнсүз тамгалар 22 экен. Алфавитти жаттайлы, кыргыз тилди сактайлы. Сонун сөздөр бекен балдар. Демек 14 үндүү тамга, 22 үнсүз тамга барабар ким кошот? Албетте 36. Кыргыз тилинде 36 тамга бар экен. Бардыгыңарга гүл сунам. Силер менен Гүлзада Кенжебаевна болду. Көрүшкөнчө.